саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Кутмандуу күнүңүздөр менен кезекти ачык микрофон программасы, студияда сиздер менен мен Улук Бамирова. Албетте биздин программабызда ар түрдүү коноктор, кызыктуу коноктор менен кызыктуу маек түз байланышта болот. Буга сиздер дагы толук ала аласыздар, ардактуу радио каармандар. Ошол эле учурда сиз кайсы дүйнөнүн кайсы бурчунда болбоңуз, бизди YouTube каналы аркылуу дагы түз уга аласыз. Ошондой эле 036 шаралык байланыш менен 50205 биздин түз байланыш, студиядагы 0772 15 62 33 телефон номерине WhatsApp аркылуу өзүңүздүн сурооңузду бере аласыз. Бүгүн биз пенсиядан кийинки жашоо ушул тууралуу ойлондуңуз беле? Ушундай темада сүйлөшөбүз, кызыктуу тема. Бизде бүгүнкү темабызды талкуулаганга атайын коногубуздарыбыз бар. Борбордук Азиядагы жакырчылыкты кыскартуу долбоорунун менеджери Кылычбек мырза отурат. Бизде саламатсызбы? Саламатчылык. Ошол эле долбоордун алкагындагы Самаркандек айылындагы өз ара жардам берүү тобунун лидерлери бар студиябызда. Аликулова Сапаргүл айым, саламатсызбы? Жана Жаңы Бак айылындагы өз ара жардам берүү тобунун лидери Мураталиева София айым, саламатсыздарбы? Албетте биздин студиябызга кош келипсиздер. Алгач Кылыч мырза кеп кезеги сизден баштайлы. Бүгүн биз пенсиядан кийинки жашоо деген теманы тандап атканда биз кимди чакырат экенбиз? Алгач ушул пенсиядан ардактуу пенсияда эс алып жаткандарды чакырабызбы деп кайра эле ушул издештирип, сураштырып көрсөк, карылар менен бир гана сиздердин долбоор иштейт экен. Анан кийин сиз менен байланыштык элек. Ошол сиздердин организация тууралуу алгач айтып берсеңиз, ушу карылар менен иштеген сиздердин бөлүм кандай ишкана, эмне иштерди аткарып атасыздар жана жалпы долбоорлорго кыскача токтолуп кетсек, андан кийин темабыз боюнча маегибизди улантабыз. Рахмат бизди чакырганыңыздарга, студияңыздарга. Мен негизи бул Баткен областында февраль айынан бери иштейм да, бирок биздин долбоор 2015 жылдын июль айынан бери ишке ашырылып келатат. Бул долбоор HelpAge International деген эл аралык уюмдун долбоору да. Бирок бизди каржылаган донорлор бар. Big Lottery Fund, Age International деген. Долбоорду негизинен биз Баткен айылдык кызмат кеңешинин менен партнерлукта ишке ашырып келатабыз да. Долбоордун алкагында 20 айыл камтылган. Тажикстан менен Кыргызстанды кошкондо Баткен областында 13 айыл жана Тажикстандын Согдо областында 7 айыл. Биздин бенефициарлардын баардыгы жашы улгайган же болбосо пенсиядагы жарандар. Көбүнчөсү алардын баардыгы мындай кирешеси төмөн, үй бүлөсүндө көп муунду жана тиричиликке муктаж болгон баягы ошондой кожолуктар биздин критерияга жооп берип, анан ошолор тандалынганда баш аягы 500 кожолук, мындайча айтканда 500 жашы улгайган адамдар. Эмне үчүн сиздер ушул жашы улгайган адамдарды тандадыңыздар да? Негизи эле долбоорлор көбүнчө карасаң жаш балдарды, жаштарды, негизинен карыларды менен иштеген долбоор менимче жокко эсе биринчилерден эле болуп сиздер баштадыңыздар окшойт. Эмне үчүн? Топтуура айтасыз. Себеби дегенде бул HelpAge International мындайча айтканда кыргызчага баягы жардам берүү деген которулат да. Жашы өткөндөргө жардам берүү деп которулат. Анан биздин мандат ошондой да, мандат жашы улгайгандарга жардам берүү, долбоорлор дагы ошондой болуш керек да. Анан туура айтасыз, акыркы убакта мындай анализдеп көрсөңүз, керек болсо Баткен областы эмес, Кыргызстан боюнча ошол жашы улгайган адамдардын жашоосун колдоп, ден соолугун чыңдоо жана укуктарын коргоо боюнча эл аралык уюмдардын арасынан ушул HelpAge International иштейт да, мындайча айтканда кеңирээкчи. Анан ошого байланыштуу ушу долбоорубуз ошондой эме да, жашы улгайган адамдар, карылар менен, пенсионерлер менен иштөө боюнча
иш жүргүзүп келатабыз. Чоң рахмат. Аябай жакшы. Мына сиз азыр ушу долбоордун алкагындагы лидер айымдар менен кошо келипсиз. Бул лидер айымдар тууралуу дагы азыр өзгөчө айтып бересиз. Кандай эмнеси менен лидер дегендей. Негизи эле пенсияга чыккандан кийин адам 10-12 сааттан иштеген ардагерлер башкаларга салыштырмалуу кыйла жашарат дегенди дагы адистер изилдеп чыгышты да. Сиздердин долбоор менен ушуну билсе болобу? Буну биз каармандарыңыздардан сурайлы. Студиябызда азыр София айым отурат. София айым, бул долбоорго сиз кантип келип калдыңыз жана сиз бул долбоордун алкагында эмне жумуштарды жасадыңыз? Рахмат. Долбоорго келгенибиздин себеби бул жакырчылыкты жоюу. Ушу пенсиядан кийин бул долбоор бизге аябай жакты. Пенсиялерге үйдө отуруп калган аялдар жана эркектер бекер отурбастан ушу проект келип бизди ушу ишке тартып баардыгыбызга тоок теплица ачып берди. Булар бизге аябай жакты. Себеби дегенде биз үйдө отуруп калганда ден соолугуга байланыштуу зыян болот эле. Биз буга кичине иштеп эмгек кылып, ден соолугубузду чыңала баштап, неберелерибизге кандай жакшы нерселерди алып келип десем болот. Теплицага мисалы үчүн мен бадырын эккен болсом, ушу бадырындан натуралдуу бадырындарды алып, компотторду жасап, ушуларга натуралдуу тамактарды бердим десем жаңылышпаймын. Азамат София, мына сиз буга чейин иштегенсизби? Буга чейин мектепте иштеп келгенмин. Канча пенсия аласыз? Пенсиямды азыр 5000 алам. Ал пенсияңызды азыр унутуп калдыңызбы бул долбоорго келгенде? Пенсияңыз жете беле өзүңүзгө? Пенсиям жетпейт. Себеби деген буга иштегенден кийин мага аябай жакты. Эртең менен турам, сууларды коем, небелер аркамдан ээрчип чыгат, мага бактылуумун десем болот, мисалы үчүнчү. Кыскасы бул сизге оор болбоду? Жок, мен өтө кызыктым. Себеби дегенде ден соолугума өтө жакты да. Эртең менен турам, балдарымды, неберелеримди тамактандырам, мектепке жөнөтөм, мага андан кийин дагы 1-2 саат саатты бөлүп коем дагы ушу долбоордун аркасында ушуларга иштейм да. Көбүрөөк мисалы акча да таап атасызбы? Бул долбоордо киреше таап атам. Себеби дегенде бул бадырындан 300 кг бадырын алдым да, компотторду жасадым, коңшуларыма бердим, мындан пайда таптым десем болот. Бизде кыргыздарда, билбейм, башка кыргыздарды негизи эле баягы акчаны көп тапкан адам үйдө бий болуп калат го. Мисалы ким акчаны көп тапса, кирешен көп тапса, ошонун үнү өтөт, ошонун сөзү өтүмдүү дегендей. Ошондо сиздердин үйдө акчаны ким көп таап атат азыр пенсияга чыксаңыз дагы? Пенсияга чыксаңдан биз акчаны тапкандан кийин тегиз бөлөбүз, Кудай кааласа. Коңшуларга да бергим келет. Мисалы үчүн бадырындан күнүгө 10 кг ала турган болсоң 2 кг коңшуларга жардам берейин деген оюм бар. Себеби дегенде бизди көрүп коңшулар да кызыгып, ушу дагы ушу проект жакты бизге деп ошентип кызыгат да эми. Чоң рахмат. Мына аябай эле долбоордун пайдалуу болгону сиздин көзүңүздөн, сөзүңүздөн сүйлөтөт, көрүнүп турат. Анткени канчалык адам өзү аны башынан өткөрсө гана ал сүйлөй алат да. Дагы бир лидер айымыбыз отурат бул жерде, Сапаргүл айым, Жаңы Бак айылында лидер экен, ошол өз ара жардам берүү тобунан. Сиз айтып берсеңиз, сизге бул долбоордун кандай таасирди дейди? Анан сиз пенсияга чыккансызбы, качан чыккансыз? Ооба, сүйлөй бериңиз. Рахмат сөз бергениңизге. Мен бул долбоорго кошулганымдын себеби улгайган карыялардын эмесинен Help Age International деген долбоордон уюмдан бизге ушундай тоок парниктер келип, ушу жакыр айылдагы жакыр аялдардын эмесин көтөрөбүз деп келген үчүн мен ушуларга дагы ыраазычылык билдирип кетем. Ошону менен бирге бул бизге аябай жакшы эме болду, иш болду да. Мен өзүм үйдө отуруп кичине оорукчандагымын да. Баягы группадагы эмемин анан пенсиядагы эмелерге аябай жакшы болот экен. Ошо тоок бергенде булар канча жумуртка алат экенмин булардан деп жумуртка эме болгуча. Канча тоогуңуз бар азыр сизде? Бизге биринчи 15тен тоок берген эди, анан үстүнө дагы кошуп азыр 30дай тоок кылып алганмын. Сиз аны 15 тоокту азыр 30 кылып көбөйттүңүз. 30 кылып көбөйтүп алганмын. Азыр сизде негизги маселе аны 60 кылыш керек. 60, 50-60 кылышым керек. Анда оорубаш керек экен да. Сизде ооруганга убактыңыз жок турбайбы? Жок, ооруум дагы эсимден чыгып калды, анын эмесин эстепчи. Баягы жумушун эртең менен турам, дан салыш керек аларга, суун жылуулап бериш керек кышкы маалда. Эмесин тазалап, астыларын тазалап, ошону менен бирге карасам эле жумурткам көгөйүп калган. Анан муну не кылат экенмин деп мен
коңшуларга бере баштадым биринчиден. Биринчи эме силер дагы менден жеп калгыла деп коңшуларга бердим, неберелериме берем. Анан артканын өзүм неме кылып кафелерге, магазиндерге алып чыгып берем да, өзүмдүн чай чамегиме кеңири жетип калды. Демек сиз азыр жумуртканы дагы сатканга өзүңүздүн кардарларыңыз бар, өзүнө жеткирип бересиз. Аябай жакшы, ийгилик. Сизге буюрса тоогуңуз көбөйө берсин. Тоок багыштын түйшүгү кандай экен, сизге оор келбедиби? Жок, оор келбеди. Мен аябай кызыгат элем мындай эмелергечи. Өзүм кызыккан үчүн парник ал десе болбостон тоок бергиле деп эме кылып калдык. Күйөөм болсо, ана сага жакшы эме болуп калды, сени акча издеп келип атат деп күйөөм дагы кызыгып калды. Күйөөңүздүн эле кулагы тынчып калса керек да, акча сурабай калдыңыз. Тынчып калган. Анан убактыңыз бошобой калды, кээде мезгилсиз кыңкылдап аны менен сүйлөнсөңүз, баягы аялдардын сөзү тигибейт деп эле. Жакшы, сизге бул мисалы тоокту багыштуу дагы өзүнүн жолу болот да. Анын баягы менин билишимче тез эле ооруп калат, чума тиет тооккочу. Азыр угармандардан коңгуроо келип калды, алып туруп анан маегибизди улантсак, Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Бизде бир суроо бар эле. Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Алло. 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 Угуп атабыз сизди, угулбай атат. Телефон кайрадан чалып койсоңуз. Биздин линиябызда байланышыбыз жакшы болбой калды окшойт, улантып берсеңиз. Тооктарды же өзүңүз биле белеңиз тоокту кантип караш керекти? Мурдадан кызыкчу эдим мен тооккачы. Анан баягы эменен китебинен көрүп, окуп, дагы кичине кеңирирээк эме болуп калдым да. Ошо китебинен. Китеби бар сизде? Китеби бар. Жакшы, угарманыбыз бар линияда, алып айткандан кийин. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз? Алло, саламатсыздарбы? Үйүңүздү катуураак чыгарсаңыз, тааныштырып кетсеңиз өзүңүздү. Баткен шаарынын тургуну, Момунова Гүлайым. Гүлайым, кош келиңиз. Мен бүгүнкү конокторго суроом бар эле. Биз пенсиядан кийинки жашоо деген теманы талкуулап атабыз. Сурооңуз. Так, бүгүнкү коноктордун маеги абдан актуалдуу тема болуп атат. Мен мындай суроом бар да. Азыркы кезде жардамга муктаж болгон пенсияга чыккан атуулдарга булар социалдык жактан жардам көрсөтүп экен да. Ошол жардам кайсы мезгилге чейин көрсөтүлөт? Булардын жардамы бүткөндөн кийин ошо пенсияга чыккан атуулдардын жашооуна кандай жакшы жактары бар деген суроом бар да. Чоң рахмат сизге. Жоон Салам радиосунан уга аласыз. Суроо угулдубу? Ким Кылычбек, сиз жооп бересизби? Рахмат сурооңузга. Негизи биз бул долбоордо долбоордун бир өзүнүн мөөнөтү бар да. Мен айтып кеттим башында. Бул июнь 2018 жылдын июнь айына чейин болот да. Анан негизи бул жана айтып атпайсызбы, социалдык жардам депчи. Туура, бирок бул социалдык жардамдын ичинде көп тармактар бар да. Бул долбоор 3 компоненттен турат. Биринчи тиричилик, экинчиси бул улгайган адамдар аркылуу жүргүзүлгөн мониторинг. Жана мисалы жашоо турмуштун баасы да, продукты питаниялардын, азыктардын, саламаттыкты сактоо жана кандай чыгашалар жана үй бүлөгө кандай киреше кирет, жергиликтүү өкмөттүн адистери же башчылары кандай мамиле жасайт ошо карыларга, ошону мониторинг жүргүзөт. Үчүнчү компонент бул мындайча айтканда ушул долбоордун өзөгү да, ал укуктук жактан акысыз консультация, кеңеш берүү. Ал абдан маанилүү ошол экени биз мындайча айтканда кеңири таратып көп мүмкүнчүлүк бергенге укук жагынан аракет кылып жатабыз. Негизи баягы бул проект бүткөндөн кийин биздин фокус айылдар, 20 айылдагы биздин бенефициарлар өздөрү мындайча айтканда улантып кетет деген эмебиз бар, ишенимибиз. Себеби дегенде булар өз ара жардам берүү топторун түзүшкөн. Анан булар абдан азыр активдүү, прогрессивдүү иштеп жатышат. Аны өздөрүнөн сурабайлыбы, Кылычбек мырза? Мына азыр долбоор, бул долбоорда анын өзүнүн убактылыгы бар, Сапаргүл эже. Бул долбоор түгөнүп калгандан кийин мына Кылычбек мырзалар сизге жардам бербей калды,
китеп алып келбей атат, окутпай атат. Сиз тоокторуңуз жок кыла бересизби же жактыбы тоок баккан? Тооктор мага аябай жакты. Мындан дары мен көгөйсөм деген оюм бар. Дагы баягы жакыр эмелерге, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, ошолорго кичине эмем пайдам тийсе экен деп оюм бар. Демек сиз өзүңүз эле эмес, сиз өзүңүзгө окшогон жардамга муктаждарга ушундай тоок боюнча ачып берүүгө даярсыз, Даярмын. Бере аласыз. Аябай жакшы. София айым, сиз да айтсаңыз, мына долбоор бүткөндөн кийин сиз улантып кете аласызбы жумушуңузду? Кудай кааласа улантып кетет деген ойдо. Ортофондо акчабыз бар. Ортофондо ай сайын ону да чогулуш кылабыз. Ортофондго акча токтоп отурабыз, иштеп кетебиз деген ойдобуз. Себеби дегенде теплицанын 2 метрден кошкула деген. Уже бизде биттен да теплица кошуп атат. Биз дагы мындан да улантып кете деген оюм бар. Кудай кааласа дагы өзүбүздүн аркабызда пенсиялер, жакыр үй бүлөлөргө жардам беребиз деген ойдобуз. Жакшы аябай. Мен бир жолу түз эфирде бир коногубузду чакырганда, дайыма мамлекеттик кызматта иштеп келгенде, буга чейин чын мен деле ойлонбопмун. Угарманыбыздын суроонун алайлык, алардыкы биринчи очередте дегендей. Саламатсызбы? Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, угуп атабыз сизди. Мен суроо берейин дедим эле. Бул биздин активдүү угарман Аскарбек мырза, сиз окшойсуз. Ооба, Аскарбек мен. Анабу азыр жакшы. Азыр аябай жакшы мына проект жагып атат да мага. Анан эми бул бир гана пенсионерлер, анан инвалидный балдарга же болсо баягы жакыр үй бүлөлөргө жардам кылабыз деп атат да. Бул эми өтө жакыр деп да айтпайм, мындай орточо үй бүлөлөргө, бирок кыйналып жашаган үй бүлөлөргө да ушундай жардам көрсөтө алабы проекттен, ушундай теплицаларды ачып бере алабы деген суроону бергим келип атат. Чоң рахмат. Чоң рахмат Аскарбек мырза. Кимге кайрылса болот ушундай күнөөс кана чыгууну калагандар? Бул баягы мындайда туура суроо берип жатасыз, бирок негизи ушундай суроолорду бизге акыркы убакта көп бере баштады да. Биздин Кудай буюрса натыйжабыз жакшы болсо, ушу 2018-жылдын проект бүтүп аткандачы, донорго биз сунуштап көрөбүз да, ушу камтылбай калган айылдарды же болбосо ошол эле айылдарда камтылбай калган үй бүлөлөрдү жардамга муктаж эметсек болобу, каржылап ушундай кылып өнүктүрсөк болобу депчи. Бирок биздин эме мындайча айтканда максат бул ошол жакшы угайган гана адамдар менен же ошолордун үй бүлөсү менен гана иштейбиз. Себеби дегенде бул биздин уюмдун HelpAge International мандаты да, мындайча айтканда. Анан дагы бир жолу кайталап кетейин дедим эле. Бенефициарлары. Мисалы балдар менен жана мүмкүнчүлүгү чектелген мындай жаштар менен башка уюмдар мындайча айтканда андай уюмдар көп иштегенчи. Ошон үчүн биз ал жакка кийлигишпейбиз. Чоң рахмат. Бирок сиздердин долбоор камтылган менен бир эле улгайган эмес, ошол улгайган пенсиядан кийинки чоң аталар үйдөгү жаштарды тартып атпайбы, Мисалы сиз өзүңүз эле жасайсызбы парникти же ушу теплицаны сиздин үй бүлө мүчөлөрүңүзгө, неберелериңизге кандай мындай пайдалуу жагы болдубу аларына? Пайдалуу жагы болду дейм. Себеби ой чоң эне тойгоздуңуз, мен телефондон калдым деп атабы? Неберелериңиз арызданбай атабы сизге? Жок. Булар небелер өзүң кандай ишти жасасаң ошолорга кызыгат экен, аз жаштарчы өзүң эмне иш кылсаң ошого багыт коет экен да. Менин оюм ошондой туюлду да. Себеби дегенде коңшуларым, ушу өзүмдүн группада иштегендерим кызыгып, эмне кылайык, кайсыны кандайча кылайык, кантип өзгөртөбүз дейт. Бизде энди практикада кишилерим бар, мисалы үчүн менин группамда 5 киши болсо, шулар эле ушул теплицаны өзгөртүп өзүнчө отдельный кылып, бизге дагы үлгү көрсөттү деп сыймыктанам да. Чоң рахмат. Линиябызда дагы угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Сизди катабыз. Алло, саламатсыздарбы? Аскарбек мырза, сиз дагы менде дагы экинчи суроо жаралды. Азыр мына аябай шарттарды жакшы түзүп бериптир. Мына эженин айтымына караганда эле эми айтсаңыздар, бул баягы теплицанын башында ачып бергенде эле ар бир адам келип иштете албайт да, анычы. Эми бул үчүн башында кандайдыр бир окуу курстарынан өткөрүп, анан ошолорго ошол бизнес планды үйрөтүп беришеби?
Аскарбек мырза, сиз дагы ушу теплица ачайын деп калдыңыз окшойт. Чоң рахмат. Жоон радио аркылуу уга аласыз. Бизди биринчи бул пирекегенде бизди окуткан, сабактар болгон 5 жол десем жаңылышпаймын, 5тен ам көп болгон. Ар бир нерсени кантип өнүктүрүш керек, кандайча кылыш керек деп ардын тептеби менен окутуп бизди үйрөткөн. Биз ушул бардыгыбызга китеп таркаткан. Ошол тууралуу мисалы үчүн ар бир иштин методу болот да. Ушу үйрөтүп, окутуп бардыгын метод менен иштегенбиз. Практика түрүндө. Теплицада эгилчү мисалы ошол эле бадыраң, помидор, эмнелерди өстүрүп атасыз? Сиз Самаркандекте да сиздин күнөсканаңыз? Күнөсканам Жаңыбакта. Жаңыбакта эмнелерди өстүрүп атасыз? Биз бадырын өнүктүрдүк, помидор өнүктүрдүк, азыр чеснок эгип койдумчу. Чеснок кышында, байланыштуу. Уруктарды каяктан алып атасыз? Уруктарды биринчи өздөрү берген. Жардам бериш үчүнчү өздөрү берген. Азыр тепте дагы эле жардам берип, өзүбүз дагы өнүккүлө деп, өзүбүз дагы алып, кичине үйрөнүшүбүз керек деп практика түрүндө. Өзүбүз дагы алып, кошумча кылып, өзүбүз дагы үйрөнүп тигип атабыз. Жакшы, чоң рахмат. Жанагы суроомду улантып кетейин. Ошол пенсиядан кийинки киши менен сүйлөшүп отуруп, чындыгында эле биз эмнегедир ушу пенсиядан кийинки жашоону ойлонбойт экенбиз да, жумуш кылып баратып эле, жаш чын эле пенсия куракка жетип калып, андан кийин эле пенсияга чыккандан кийин жакшы барыңыз деп чапанды кийгизип, жоолукту жаап башыбызга узатып койгондо жумуштан барып кайда барышты билбей калган ардагерлерибиз аябай эле көп экен да. Ошон үчүн аябай эле жакшы долбоор экен. Мисалы ошол менен сүйлөшүп атканда мен ошону ойлонбоптурмун деп кадимкидей стресске кабыл алышат экен. Кылыч мырза, ушу сиздердин долбоордо карларды топтоп, мисалы ушундай борборуңуздар барбы? Ал жерде алар үчүн кандайдыр бир сабактар өткөрүлөбү, психологиялыкпы, барбы ушундай? Негизи ал биздин долбоор эмес да, бирок уккандырсыңар, Бабушка Adoption деген уюм бар. Ошол уюмдар бу Баткен шаарында центрде ошондой центр ачкан. Күндүз келип ошол жерде маек алмашып, бир нерсени үйрөнүп, дневное пребывание деп коет. Центр дневного пребывания деп. Ал жерде абдан сонун жабдыктары бар. Шахмат ойносо болот, кино көрсө болот, газета, журналдарды окуп, китеп окуса болот. Ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн карылар үчүнчү. Ошол жерге келип көрсө болот өздөрү. Бүт баары бекер ал жерде. Чачты текшир чач тарач да бар, бекер. Чоң рахмат. Негизи эле ушул азыр сиздер Сапаргүл айым менен сүйлөшкүм келип атат да. Жумуртка 30 тоогум бар деп атасыз азыр. Кышкы эмеге ошол баягы тоокканаңызды чоңойттуңузбу? Тоок кандайча курулат экен? Тооккананы куруш үчүн көп мээнет керекпи? Же жөн эле үйдө жасап алса болот экен? Энди кызыккан кишиге андай анча эле эмеси жок экен да. Кымбатчылыгы деле жок. Баягы кышкысы башка, жазгысы башка. Кышында деле мындай беркиндей өзүбүз баккан эле жайдары, тооктордагы эле жылуулап эме кылсак, кышкысындагы жумуртка бере берет экен. Мисалы ошол тоок этин сизден азыр сатып алса болобу? Сиз тоок этин эгерде сизге кайрылса, тоогуңуз бар болот. Жөн эле жумуртка гана бере аласызбы азырынча? Биз жумуртка багытындагы тоокторду эме карап атабыз. Мисалы чөжө ачырып бер деген сунуштар болдубу сизге? Жок, бизге азырга жөжө неме ачып бер деген эме жок. Биз өзүбүз кайрадан өзүбүз сатып дагы көгөссөк деген эмебиз бар. Демек сиз азырынча тоок санын көбөйтүп гана таратасыз. Жумуртка. Жакшы. София айым, мына сиз бадыраңдарды бекитип атам дейсиз. Кышкы жаңы жылда бурса сиз күнөс каңынаңыздан чыгара аласызбы бадыраң, помидор сатканы? Кудай кааласа чыгарам деген ойдомун. Себебинде бизде экта даяр болуп атат. Кудай кааласа көчөттөрдү эгип койгонбуз. Демек жаңы арзан эле болот турбай өзү Кудай кааласа. Аябай жакшы. Угарманыбыз бар линияда. Саламатсызбы? Алло, сиз угатабыз? Мен угатабыз. Алло. Сизге суроо бергим келип турат да, эжекелерге. Алло. Аскарбек мырза. Мен эжекелерге суроо бергим келип турат. Эми айтсаңыздар, эжеке, мурда ушул
социалдык жардам көрсөтпөстөн мурда сиздердин жашооңуздар кандай эле, азыр эми өзүңүздөр жөнөкөй кылып айтып бериңиздерчи, кандай мындай жашоого жетиштиңиздер да, бир аз болсо да оңолду, пайдасы барбы экен ошолорду? Чоң рахмат сизге. Рахмат. Ушу долбоорго чейинки жашооңуздар жана азыркы жашооңуздар эмне айырмасы бар? Чоң рахмат берген сурооңузга. Мурдагы жашообузга караганда азыркы жашообуз анча эле эме айырмасы бар деп ойлоймун. Мурдагы жашообузга караганда азыркы эмебиз кичине баягы ойлогон эмелерибиз, ооруларыбыз, эмелерибиз эме болуп эсибизден чыгып, баягы немелер менен жумуштар менен алектенебиз. Кечке суусуз калдыбы же эме болуп калдыбы, дансыз калдыбы деп оюбуз эле ошо тоокторубуз да болот. Кичине немебиз, турмушубуз оңолгондой эмеди темптеп кетип атат. Мисалы айылда дасторкон көтөрүп эле, айылчылап эле жүрөт элеңиздер, тойлоп элечи. Азыр эмне убактыңыз болбой калдыбы? Оюбуз ошо эмелерде болуп калды дейм, ач калды деп, суусуз калды деп. Жашообуз дагы өзгөрүп жакшы болуп калды. Финансылык жагыңыз, капчыгыңыз чоңойдубу, Кудайга шүгүр. белиңизге акча жакшы эле байладыңызбы деп атпайбы Аскарбек мырза? Кудайга шүгүр жакшы эле чоңоюп, биз баягы капчыгыбызда түшкөн акчабызга ошо тоокторду көгөйтүп атабыз азырынча. Бизнестен түшкөн акчаны бизнеске жумшап атабыз. Жакшы, Ошо тоокканаларыбызды жылуулап, ошо тоокторубузга баягы эме биринчи ошо Help Asian деген неме бизге данын өзү берчү эди да, 7 айга чейин. 7 айдан кийин азыр түшкөн акчаларына ошо жемдерин алып келип берип атабыз. Өзүңүздөр алып атасыздар. Өзүбүз алып атабыз азыр эми. Тоокканаларыбызды кеңейтип атабыз, үстүнө тоок кошуп көгөйтүп атабыз ошо. Эми жумуртканы сиздердин үйүңүздөрдө ким терет? Жумуртканы ким терет? Өзүм терем. Эч кимди жабатпайсызбы? Аябай жакшы болсо керек ошо процесс. Кызыгам да, ошо менин эмеме байланыштуу кызыктуу экен да ошо жумуртканы терген. Жакшы. София айым, сиз айтсаңыз, сиздин жашооңузда эмне өзгөрдү? Мен жашоомда өзгөрдү десем болот. Мисалы үчүн бул долбоорго иштегенден кийин акча табат экенсиң да, акчаны чонтоюңа толгондон кийин дасторкон көтөрбөй эле кичине той томуранга барсам акча эле берип коем, дасторкон көтөрбөймүн. Мага ошо ягы жакты. Себеби дегенде мен өзүм айылда лидер болуп иштегенден кийин үлгүлүү болоюн деп ойлоймун. Бир себет бадыр алып барыңыз. Ол туура эле айтасыз. Айнык сезон маалында ар бир салат жасаганда помидору, бадырын, капуста ошолорду себетке салып эле, жөн эле челекке салып берип жүгөрөмүн. Магала силер иштеткиле деп элечи. Чоң рахмат. Аябай өкүнүчтүү. Бизде 1 минут гана убактыбыз калды эфир. Кылычбек мырза, сизге 20 секунд. Ушундай передачаларды бат-бат өткөзүп турсак да, элдерге көп маалымат беришибиз керек. Негизи көп элдер маалыматтан кур калып эле ушундай мүмкүнчүлүктөрдөн кур калат да. Ошон үчүн карыларга эметилген, посвященный арналган передачаларды радио саламга өтүнүч өткөзүп тургалы да регулярно. Чоң рахмат. Бир сөз, калоо. Рахмат, өмүрүңөр узун болсун. Ушундай бизди келип жеткенingizге өтө кубанычтамын. Икем айткандай, мындай ар бир нерсени маалымат тез жеткенде жакшы болот деп ойлоймун. Рахмат, өмүрүңөр узун болсун. Сапаргүл айым. Мен дагы ошол Help Asian International уюмуна жана Баткен айылдык кеңеш кызматына чоң ыраазычылык билдиремин. Ошону менен бирге силерге дагы чоң рахмат. Чоң рахмат, ардактуу радио көрөрмандар. Сиздер ачык микрофон программасын уктуңуздар. Сөзсүз түрдө программабызды улантабыз. Кийинки конокторго сөз чакырабыз. Анткени аябай кызыктуу экени угармандардын активдүүлүгүнөн да байкалып турат. Сиздер менен мен Улукбай Мира болдум. Алдыда Азаттык алгысын жаңылыктарын уга аласыздар. Бизден алыстабаңыздар.